Саламатсыңар балдар. Бүгін біз жугуштуу оорулар деген эмне экендиги тууралуу сүйлөшөбүз. Бул сабактын аягында силер жугуштуу оорулар кандай жугаарын жана ооруп калбоо үчүн эмне кылуу керектигин билип каласыңар. Ошентип жугуштуу оорулар бул оору пайда кылуучу микробтор, бактериялар, вирустар, грибоктор, чүчөктөр тарабынан чакырылуучу оорулардын тобу. Алар адамдан адамга же жаныбардан адамга жугушу мүмкүн. Адамдын жуктуруп алуусунун бир нече жолдорун айырмалашат. Аба тамчы жолу, инфекция, жөтөлүү, чүчкүрүү учурунда аба аркылуу шилекейдин тамчылары менен таралат. Мисалы, коронавирус, грипп, кызылча сыяктуу оорулар. Айрым козгогучтар организмге чаң жана кирдин бөлүкчөлөрү аркылуу кир колдор, жуулбаган жашылча жемиштер, идиш аяк жана ич кийим аркылуу кирет. Мындай ооруларды кир колдордун оорулары деп аташат. Чымын, таракан, үй кумурскалары микробтордун адамга жетүүсүнө жардам берет. Бир чымынды 6 миллиондон ашуун микроб минип алып саякатташы мүмкүн. Эгерде адам тамактанаардын алдында колун самындап жуубаса, жуулбаган жашылча жемиштерди жесе, булганган булактардан суу ичсе, анда ал курч ичеги инфекциялары менен ооруп калышы ыктымал. Кир колдор аркылуу чүчөк инфекцияларын жуктуруп алуу жүрөт. Коркунучтуу жугуштуу оорулардын айрым түрлөрү жеке гигиенаны сактабаган учурда жаныбарлардан адамга жугушу мүмкүн. Мисалы, эхинококоз, бруцеллез. Жугуштуу оорулар адамдан адамга тез жайылуусу жана эгерде аны менен күрөшпөсө, эпидемияны пайда кылуусу көп сандаган адамдарга жугушу мүмкүн экендиги менен коркунучтуу. Мисалы, коронавирус, кызылча. Айрым жугуштуу оорулар менен күрөшүү үчүн окумуштуулар вакциналарды иштеп чыгышкан. Эмдөөнүн жыйынтыгында адам ооруну жеңил формада көтөрүшү же такыр эле оорубашы мүмкүн. Кызылча, коронавирус, гриппке каршы вакциналар бар. Жугуштуу оорулардын алдын алуунун негизги чараларын сактагыла. Тамактануунун алдында, көчөдөн келгенден кийин, үй жаныбарлары менен ойногондон кийин колуңарды самындап жуугула. Таза суу ичкиле. Жуулбаган жашылча жана жемиштерди жебегиле. Тишиңерди күнүнө 2 жолу жууганды унутпагыла. Спорт менен машык кыла.